Жергиликтүү башкаруу кызматкерлерин бир аймактан экинчи аймакка которуу, башкача айтканда ротациялоо саясатынын жемиши барбы, кандай алгылыктуу иштер аткарылып жатат деген сурообузга жооп издеп, Кочкор районунун акимчилигине кайрылып, айыл өкмөттөрдө аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат сурадык. Акимчиликтин нускоосу менен алгач эле Көк Жар айыл өкмөтүнө туш келдик. Көк Жар айыл өкмөтүндө жалпысынан расмий түрдө катталган 700дөн ашуун түтүн жашайт. Айыл өкмөтүн жетектеген Сабыржанов Жылдызбек агайдын айтуусу менен жаңы курулуп жаткан спорт комплекси, андагы күрөш залы, футбол аянтчасы, муз аянтчасынын курулуп жатканына күбө болдук. Көк Жар айылында чоң жумуштар аткарылды. Айтып кетсек, менен муну жалпы жонунан айтып кетейин. Айтып кетсек, мен иштеген убакта түрткү берүүчү грант менен күрөш залын, тренажерный зал жасадык. Мини футбол аянтчасын жасадык 3 миллион сом. Бүт эле 3 миллион сомдук жумуштарда. Андан кийин дагы 3 миллион сомго кышында коньки тебет, жайында ролик тебет, универсальный площадка жасадык. Дагы 3 миллион сомго парк уюштурдук. Мындан сырткары эң чоң жумушубуз элди таза суу менен камсыз кылуу болду. Ага дагы түрткү берүүчү грантка жазып 3 миллион 300 миңге элди таза суу менен камсыз кылдык Көк Жар айылында. Көк Жар айылында өзү негизи эме боюнча, статистика боюнча азыр 700кө түтүн катталып турат. Атак жаңы салынган тамдар менен 1000ге чукул түтүн бар. Ошо 1000 түтүнүн баары таза суу менен камсыз болду. Мындан сырткары дагы мына ички асфальтыбызды 2 километр жерди асфальттадык. Бул да болсо проекти менен келип жасалды. Мындан сырткары да арис менен көп иштерди аткардык. Ортого погрузчик алдык, яма бек арис алдык саначеска боюнча. Кубка салдык койлорду ванна деп коет киргизген боюнча. 44 миң долларга салынды общий. Ошондой эле Көк Жар айыл өкмөтүнө караштуу айылдарда элдин демөөрчүлүгү менен жана ар кандай долбоорлордун негизинде жаңы бала бакча салынып жаткандыгы кубанычтуу жагдай. Балдардын эртеңки жыргалчылыгы, жашоо ыңгайы дагы көңүл сыртында калган эмес. Көк Жар айылында мурдагы бала бакчабыз деген взнос болуп, МЧС тарабынан жараксыз болуп калып, азыр Көк Жар айылында клубда 3 комнат жерде эле 34 бала тарбияланат. Былтыр өнүктүрүү фондунан 457 миң сом алып, 1 миллион 200 миңди элдер чогултуп фундамент куйдук. Андан кийин 60 миң кирпичти СОС развитие, социалдык өнүктүрүү бөлүмү Кочкор райондук. Ошо жака проекти жазып, ошо бөлүмгө 60 миң кирпич алып беришти. Анан 79 аз камсыз болгон үй бүлөгө 3 айлык айлыгын төлөп беришти. Анан биз 60 миң кирпичти дагы элдерден акча чогултуп, фирма алып келип, көтөрүп, сейсмопоясын куюп койгонбуз. Анан быйыл мына акимибиз Курманбек Камчиевич өзүнүн фондунан 3 миллион 400 миң сом бөлүп берип, азыркы убакта мына сайдиктин чатыры, потологу, эшик терезеси салынып атат. Бул да болсо аябай чоң жардам болуп атат, себеби быйыл эрте бүтүрүп алсак 120 орунду сайдик курулуп кетет. Ушу 120 орунду сайдиктин азыр жумушу где-то 8 миллион сом жумуш аткарылды, ошонун 5 миллион сомун эл көтөрдү. Анан аким дагы быйыл Курманбек Камчиевич дагы айтып атат, быйыл бүтүргөнгө аракет кылабыз, фонддон жардам берем, проекттен жардам берем деп атат. Эгерде бүтүп калса, Көк Жар айылынын бир чоң көйгөйү чечилет. Президентибиздин ротациялоо саясаты жакшы эле жемишти берип атат деп ойлойм. Себеби мен мына өзүм ушул жумушта 10 жыл иштедим, буга чейин да госоргандарда иштеп келгем. Ротациялоо бул жакшы нерсе экен. Өзүнүн билгенин үйрөтөт экен, билбегенин үйрөнөт экен дегендей. Бирок биякта тууган, тушкан деген жок, баарына калыс болуп чечет экен. Мындан сырткары дагы мына бул жерде жаңы курулуп аткан новостройкабызга 2 километр жерге таза сууну тартып кирдик. Быйыл мына бу жерде дагы новостройка бар, 40 түтүн жашайт, ага 700 метр, ошондо общий 2 километр 700 миңге тартып кирдик таза суу канализациясын. Муну айыл өкмөттөн 1 сом да кеткен жок. Себеби биз жанагы бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасына проект жазып, ошол жерде иштеген кызматкерлерге 38ге 3 мүшөктөн ун, 15 литрден май берилет. Ал эми ичиндеги эмелерин мына СОС социалдык өнүктүрүү башкармаларына Кочкор районуна жазып, жана эмелерди алдык. Труба керектүү нерселерди. Ал эми айыл тургундары болсо, ошол жерге өзүлөрүнүн кальцийлорун коюп, жардам берип, мына ар бири
жардам берип атат да. Ошон үчүн азыркы айткандай мына жабыла көтөргөн жүк жеңил дегендей, айылдын эли инициатива көтөрүп акча чыгарса, азыр бүт жерден жасаса болот экен. Ошондой биздин айылда ушундай жайыбыз бар. Андан кийин жана таза суу боюнча деп айтылып калат, таза суунун резервуарын мына былтыр полный капремонттон өткөрүп, тегереги тозулуп, бүт хлоратель, бүт бары азыркы заманга даярдалды. Спорт комплекси, жол, бала бакча, таза суу маселелерин чечүүдөн тышкары элди өзгөчө сүйүнткөн дагы бир маанилүү курулуш мектеп. Ал мектепке тиешелүү спорт зал жана ашкана. Бул мектептин курулушу боюнча айыл өкмөтү Сабыржанов Жылдызбек ага төмөндөгүлөргө токтолду. Былтыркы жылы 36 миллион сомго мектепте спорт зал, актив зал, ашкана салынып бүттү. Бул мамлекеттин бюджетинен салынып бүттү. Бизде мектепте бир орто мектеп бар. Көкжар айылындагы Турдак Мусубай шартындагы орто мектеп. Мына былтыр 33 миллиондун жумушу, андан 3 миллион кошулуп, электрик отоплениясын алып, твердый отунга өттүк да, көмүргө. Ошо менен былтыр салынып бүттү. А быйыл садикти буюрса баштап атабыз, мына быйыл бүтөбүз деген ойдобуз.